O mындан bir 15 gün burun büken jana atты багуу тууралуу кыска видео киргиздим эле. Атты көккө багып берүү боюнча. Муну ака бери карап коюңар ака. Көпчүлүк адамдар тааныйт. Жылда ушул жерлерге ат багат. Bir ay эле багып берет. Көккө тойгузуп, жанагы аттарын жакшынакай кылып тазалап берет. Азыр ушул боюнча кандай шартта багып берет, кандай кылып багып берет, канча сомдон багып берет, кандай жоопкерчиликтери бар азыр мен сурап айтып берем. Ким атын көккө коем десе, номерди дагы коем ал жерге, экранга. Акабыз менен сүйлөшүп, атыңарды алып келесиңер. Жанагы өзүңөр арканын алып бересиңер, казыгын алып бересиңер. Акам өзү айтат. Же болбосо акчасын бересиңер, өзү деле алып алат. Кыскасы, ажырык. Жер зор. Жер зор. Кыскасы жер чоң. Бул жерден башка да канча гектар жер алдыңыз? Аякта дагы 1 гектар жер бар эле. Өзүмдүн чан жайытым 1,5 гектарда 2 гектарга жакын жер бар да. Ана. Айрым жер. Сизге жакындап калдык. Анан Бактылы ага, бул канча атка мындай немеңиз жетет караганы? Бир 10 ат, 12 атка чейин. Андан ашырбайсыз? Жок. Андан ашыргам. Ошо болот. Ошо аттан бедем жетелеп, ар бир атты бирден жетелеп сугарасын, жылдырасын. Баягындай таяр акурда ат эмесин, баары ос салып отурган. Ооба. Ар бирин жылдырасын. Карайсың, тузун бересин. Кебирлер жем берет, будай берем дейт. Будайын бересин. Шердем да 24 саат. Анан эми туугандар баардык жерге эле көк чыкты. Уже. Ооба. Аркандап койсо тура берет дегени бар, бирок аркандап койсоң тура бергени пайдасынан көп зыяны деле болуп калышы мүмкүн. Караш керек да. Оанда суусун бериш керек. Короче, көз астында болуш керек. Бу аттын мээнети оор. Сиз бу канча жылдан бери карап атасыз ака? Быйыл 3-чү жыл. Быйыл 3-чү жыл. Былтыр карадым. Былтыр Жалал-Абадтан ошо Жалал-Абад үстүнөн бери аттар келди. Азыр Базыргондон келди. Азыр учурда канча ат бар сизде азыр бага турган? Азыр өзүмдө пастда мына ылдыйкы жеримде 3 ат бар. 3 ат. Меники менен 4 болсо, кыялдык менен 5 болсо. Да 2 ат бар, мына эски масыдан 1 ат келет. 10-12 ат да. 10-12 атка чейин. Анан Бактылы ака бу ошо 20 күн 1 ай багас. Ашыгы менен 1 ай. 1 ай да. Канча сом болот? Ошо мен ошо 1 айына 15 000 сомдон дедим. 15 000 сом. Ар бир атка. Ар бир атка 15 000 сом. Алып келесиңер атыңарды. Убакыт сааты байкы жеткенде ошо 1 ай болгондо кайра алып кетесиңер. 15 000 сомду бересиңер. 24 саат көк жейт. Жамгыр, бамгыр бар ушул жерде. Өзүм жердем, короче, жоопкерчилик менин моюнумда да. Анан жемин алып келип берсе? Бересиз. Жок, көк жей берсин десе, көк эле жеп турат, а? Тазалайм десе, көп будай, былтыр көп будай берген да. Анан жанагындай болсочу, бу элчиликте ар кандай суроо жаралат да. Кичине минип дагы тур десе кандай кыласыз? Андай улуу, айгындай өспүрүм болсо деле, аны жылкыга көп барам. Аны келтиребиз. Тарбиялаганга? Ал колдон келген иш го. Бакканга эмес, тарбиясын чыгарып берген. Аяк мына бурулбай, гамас-самасты аяк. Жаңы үйрөгөндөр болсо үйрөтүп колдон келет. Анын баасы канча болот? Аны сүйлөшөрөбүз, а? Мындайраак эле. Ооба. Жакшы. Мынакей. 15 000 десем, Жантөре элдер неме кылышы мүмкүн да? Элдер таяр жем чөбүн апарып берип 10 000, 12 000ден каратат да. Курукта. Бу жерде андан менет көп да. Азыр бул жерде чөбүн эле эсептесең ушу пулга жетип калат өзү. Жетелейсин апарып, сугарасын, жылдырасын, айырда эми бул жерде камалып турат. Кирип чыгып бага бересиң. Бу жерде тыным жок да.
Анан Бактылык ушу көккө койгондун пайдасын айтып бербейсизби? Аттарга кандай пайда? Mana aynaga, saynaga atlar bolsa, nezi köp hem köp neseni put işigen ayak beyakты polun şu tazalayt. Тазалайт. Aynagan ısık çabılgandar şerde erteme şüdürüm, bedem tünü menen turat da. Uyga apar baylap albayım şerde 24 saat. Kuday buyursa özüңүздүн методуңузду колдонуп, курсага чыкпаган аттар болсо, tuz buzun berip ayağın malumat var koy özünüzde. мына буга чейин бир жума мурун чыгарышыбыз керек эле, видеону. Бир жума мурун чыгарыш керек эле, мына кашагаларын оңдоп акам. Мына эми баштадык. Жылкы былкыга айгыр коюп. Анан жантөлөр кечкен себебим нерден жол деген. Ал ошо алеги айгыр койгондо көбү бежетеле тай айдайт. Аттардан берди аттарынан тынчын алат да. Азыр эми тынчыды да. Эч ким жетелеген жок. Малайда өтүшү мүмкүн, эми жылкы былкы өтпөйт да. Ошондон ичинде кооптонуп аттым эле да. Эми аркылы бошонуп кетсе ар нерсе болушу мүмкүн да. Демек ака жетишип калганы эле алдынат калганы капа болбойт экен да. Ооба. Анда шагыратып. Өтө шагыратып көп ат ала албайт. Не дегенде караш керек, ага убакыт жетиш керек. Ар бирин жетелеп сугарат. Могу жерде суу бар экен, эки жагында талдар бар экен. Суу токтобойт. Ошо жерде бир чоң кечүү бар. Ошого апарам, өзү ошо жерде оонап, чапчып, ошо жерде кеңири суу бар. А мен Кудай буйруса өзүм келип турам, бир жумада бирби, 3 күндө бирби келип мындай аттар менен тааныштырба? Ооба, ылдый жакта, ооба. Кайсыл жактан кандай аттар келди? Ылдыйдагы аттар бар, тайбас ылдый жакта. Бирок жетишкениң жетишесин, капы болуш жок. Ооба, Телефон номерди айтып коем. Telefon номер 0707 36 21 29. WhatsApp бар ушунда. Кудай буйруса Бактылык иш баштады. Буга чейинки ушинтип мына былтыркы, наркы жылкы карап аткан аттардын да видеосун монтаж кылып кошуп өтөм. Бу жерде бүт аттар турат. Көп ат келди. Атактуу аттар көп жерде көктө тазаланды го. Эми бүт атактуу аттар келет да ака. Жөнөкөй аттарды көбүнчө эле жана мал кой бакканы берип берет. Кыскасы иштери бар. Анан улак чабылып жүргөн аттарды эми курукта турган аттар жок дегенде 10 күн 20 күн көккө баары бир коюлат да. Конечно. Тазаланат. Но көктөгү витамин бөлөк. Башка. Ошо. Эми бүгүн болушунча бул жака көчөсүз. Ооба. Сөрлөрдү алып келесиз. Болду, жашоо жерде эми. Досторон бар ошо эле эми 2 күн бирде шашылык. Жерде эми. Эртеңден баштап уже келе берет, а? Бүгүн өзүм бир туугандарым менен шашылыгым бар. Үйдөгүлөр менен. Мына эртеңден баштап Кудай буйруса, Ооба. аттарды алып келе бересиңер. Ооба. Сезон башталды. Анан мени карасаңыз дагы бир суроо берейин. Мына аттар келгенде эмнеси менен келиш керек? Арканы көбү узун эмес, көбү узун деген эле жебей эле тебелейт. 5 метр аркан болот. Зор аркан. Ооба. Казыктын чоңу. Ооба. Анан сөз тушо. Тушо. Тушо болсо айланып семиз атың жүгүрө берет экен. Ноктосу менен, а? Нокто, сөзсүз. Бирок мен ноктону ошо ар биринин кадыгынын башына коюп коем. Ошо менен салып баратам. Кээ бир така пакасын илип алышы мүмкүн да. Башында мен башын жыңлаш коем да. Төс бутунан байлайм. Тушо менен. Мына туугандар, арканы, казыгы, ноктосу. Эгер токум ишиге кереги жок. Калган нерсенин кереги жок. Ушундай шартта өзүңөр билип алып келе бересиңер. Кааласаңар ушунун акчасын айтсаңарбы, өзү деле зорунан барып тандап алат. Ой, баягы жытаткан досум бар, Нурбек. Түрпөсү барабыз да. Ооба. Мына жигиттер, лайктамаскыла, каналыбызга катталгыла. Буйруса ушул жер полный ат болот. Мына нар каталар, чоңу тегиздери бар. Бир жумадан кийин Кудай буйруса ошо аттарды кимдерден келди, кандай аттар ошолорду тартабыз. Мен өзүм ак бердин алып келем ушул
Akıyoruz koldan gelişince özü tazalap kursak başını çıkarıp öz közemelini alıp tapşıram.